Kırgızdın özünün kelечеги болот. Kırgız болгондон beri zınkıyıp жүргөнбүz бардыгыбыз. Kırgızdın özün карманган Alhamdulillah musulmanмын деген İslam dini var. Biz Kırgızlar özünün adı bilen yaşap kelген. Özünün kulk bilen özün belgilep kelgen. Özümüzdün bizim kada saltımız var, tarihimiz var. Bunu şunu saklap kalıp kiyigi bunu götürüp verişimiz gerek. Biz hiç kaçan Kırgızlar Arap bolup ketpeymiz. Biz hiç kaçan Kırgızlar Orus bolup ketpeymiz. Kırgızlar Kırgız boyun kılabız. İyi Kırgızdın özünün kelечеги болот. Ушул келечек сактап калуу биздин колубузда. Ошол бүтүндөй Türk дүйнөсүнүн атасы болгон Кыргызстан жок болуп кетпесе экен. Анткени Türk дүйнөсүнүн тамыры Кыргызстанда сакталып турат. Эгерде биз ооп кетсек, кыйшайып кетсек, анда бардыгы кыйшайып кетет. Кыргызстандагы динге берилген эркиндик башка бир дагы өлкөдө жок. Мен 2 жыл муфтий болуп иштеген аралыгында Орусияга көчөлөргө кыдырып барганда биз дин жаатында Кыргызстан бүтүндөй эсен аймагына лидерлик кыла турганыбызды билдик. Анткени ошол жердеги мечиттердин көпчүлүк имамдар биздин кыргызстандыктар, биздин Кыргызстандын медресесинде окугандар. Ал эми Россияда 60 муфтийди, бир канча муфтий кыргызстандыктар, ал эми кээ бирлери кыргыздар болуп чыгып атпайбы. Биздин жерлерибизди кайтарыш үчүн бизде азыр бир гана жол бар да. Бул жол Садыр Жапаровду жоопко тартышты. Мунун мыйзамсыз бийликти басып алганын аныктап, далилдеп, оңой эле муну далилдеш. Узурпация кылып, бийликти басып алды деп, муну указдардын бардыгын, кол койгондордун бардыгын четке кагыш керек да. Ташиев айткандай, башка жол жок бизде. Ошондуктан бардыгыңарды кайдыгер болбош үчүн чакырам. Жакын арада Кыргызстаныбызда бийлик алмашкан турат. Кудай буйруса, ийгиликтерге жетебиз биз. Кыргызстанда элебиз. Эшага качкан эмеспиз, качпайбыз дагы. Кайра буларды качырбаганга аракет кылабыз да. $4.500 чогулду. Буйруса да $35.500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосом, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. 2024 жыл. Бул Нокат шаарындагы Айлампар. Жол кеңири болуп, аябай сон болуп калган кези. Эми мал жака көңүл бура турган болсок, эми жол жаман кезде, жол жаман, кылбай атат, койбой атат деп баарыбыз арыз муңубузду айтабыз да. Уже эле мында биринчи 2 полоса өзү могу жерчи. Биринчи полосасы уже машиналар коюлган. Бул жагында да ошо көрүнүш мына. Бир эле полоса. Эми өзүбүз дагы мындай тартипке келсек жакшы болот да. Требит еткенде требит ете жакшы эле. Мына машиналарда биринчи полосага өтүп, бир полосага.
мурун буну дагы туура түшүрүү менен кабыл алсак, урматтуу айдоочулар, шеге дегенде мурун ремонт болуп жүргөн кезде бул жактар жабык турганда бул жака кире албай эле жүрдүк го, туурабы? Бул жакта эч кандай машина болгон жок. Ошондой бул деле четке койгондо дагы эки полосаны бош койсок, өзүбүзгө да жакшы да. Бул жакта негедир ГАИ кызматкерлери да жок. Бул жакта ошо көрүнүш. Мына бир полосасы, эки полоса кылды эмне, бир полосаны занят этип алдык эмне. Көрдүңүздөрбү? Бир полоса жок уже, мына жакта да бир полоса жок. Машиналар коюлган. Бир полоса менен жүрүп атат. Ошо, келиңиздер өзүбүздөн баштайлы. Камап коюлган. Ким камап? Жоқ, негіз айтып отпаймын. Сизинче кыйкырышпай туруп туруңуздар. Анан угасыздар ошол боюнча, и все. Каяктан угабыз, айтып коюңузчу. Ким бизге объявить етеді, ал сол закрытый айтат да кетет. Хотя бы тогда ошакта громкоговоритель коюп, биз биякта угалы анда. Хотя бы ошондой кылбайсыңар. Шарт түзүп бериш керек да бизге. Биз деле жумушта Жок, сиздер коопсуздукту себеп кылып атасыздар, бизге анда кооптуу нерсени көргөзбөйгүлө. Мына могу жерде кооптуулук турат, биз ошол үчүн кооптуулук сактап атабыз. Сиздерде биз эки кордондон өтүп атабыз бул жерге кириш үчүн. Эки посттон өтүп атабыз. Ассаламу алейкум, достор. Ушул моментте бир тартма интересный болду да. Бул келечек жактан келаткан жаңы Москва бар. Араванский тарапка кетет. Пробка. Неге десеңиз, ушул үчүн да. Ушул маселени скорее всего чечип койсо жакшы болот дейм. Азыр пустой. Артында пробка турат, светофорду буруп алышпайт. Москвага келип токтоп. Оңойло чечип кое турган нерсе экен. Мен шығар кезде бисмилля таваккалту алаллах ла хавла ва ла куввата илля биллах деп шығыңдаршы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кимде ким үйінен шығарда осы дұғаны айтса, Алла тағала екі періште тағайындайды. Ол періште сол адам үйіне қайтып келгенінше соның қызметінде болады. Бәле жаладан қорғап жүреді. Кимде ким бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил ард ва ла фис сама'i ва хува самил алим деп азанда үш. Саламатсызбы, кыргыз элим. Кыргыз мамлекетибиз өсүп өнсүн, бай мамлекеттердин арасына кирген мамлекеттен болсун. Анан бүгүн эми Кыргызстан боюнча жергиликтүү шайлоосу болуп атат. Эми кыргыз элимден суранарыбыз ушу жергиликтүү шайлоодо татыктууларды тандап алсак, ушу Каракол шаарынын депутаттары, талапкерлери, Караколду билген, Караколду өнүктүрө турган, Каракол үчүн күйө турган депутаттарды тандап алсак, урматтуу кыргыз элим, урматтуу караколдуктар, ушу сиздерден суранарым татыктууну тандап алалы. Каракол үчүн күйгөн, Каракол үчүн инсандарды, жакшы инсандарды тандап алалы. Эми бүгүн мен 3146 шайлоо участактын председателимин. 1793 шайлоочум бар. Шайлоо участагы эми жакшы эле өтүп атат. Маанай жакшы, элдин келиши да жакшы, эл активдүү келип атат. Кудай буйрса жакшы деп эсептейм шайлоонун өтүшүн бүгүнкү. Рахмат, шайлоо жакшы өтсүн. Азыркы убакта бизде азыр 50ден ашып калды. 50 шайлоочудан ашып калды. 50ден ашып. Ооба 50 келип калды буйрса. Эми элдин келиши жылдага караганда жакшы эле деп эсептейм. Жакшы эле келип атат. Эми жаңы эле башталып калбады. Эми дагы кечке чейин убакыт бар деп эсептейм.